Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалынын көрүүчүлөрү, барыңыздарга белгилүү болгондой эле акыркы учурда айымдардын саясаттагы орду тууралуу маселе байма-бай айтылып келүүдө. Алсак Алмазбек Атамбаев камакка алынганда КСДП партиясынын мүчөлөрүнүн арасынан айымдар анын таламын талашуу боюнча активдүүлүк көрсөткөн болчу. Ушундай эле окуя Адахан Мадумаровду камакка алынганда дагы бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрүнүн арасынан депутат Буля Кожокулова анын таламын талашуу боюнча активдүүлүк көрсөтүп ар кандай маселелерди көтөрүүдө. Мындан улам биз азыр жогорку кеңештин депутаттарынан айымдар мырзаларга караганда саясатта туруктуу болушабы, ишенимдүү тарапташ боло алышабы? Ушул тууралуу сурап көрмөкчүбүз. Эми албетте бул аял болобу, эркек болобу, биринчи кезекте мындай жакын адамы, жакын тарапташы болот сөзсүз түрдө. Биздин өзүбүздүн байыркы ушул бир кыргыз менталитетинде бул нерсе калыптанып келген. Бизден канчалаган күчтүү мисалы аялдар чыккан, ошол эле мисалы Курманжанды аткан айтабызбы. Ошого сыңары бул эми бүгүн эле чыгып калган нерсе эмес, бул эзелтен эле келген түшүнүк. Ошондо кандай баа берет элеңиз? Аялдар мыкты тарапташ бололабы же мырзаларбы? Жок, эми мындайда буну мисалы бир эки эле адам менен чектелбейт да. Кайсы жерде болбосун аял кишинин ролу орду чоң. Үй бүлөдө болсун, мисалы күчтүү аял, түшүнүктүү аял, акылдуу аял боло турган болсо, үй бүлөнүн мындай рычагы болот да, сөзсүз түрдө ошол эле жолдошуна, бала чакасына чоң түрткү болот. Саясатта алсакчы? Эми саясат үйдө кандай болсо саясат деле ошондой эле да. Үй өзү негизи кичинекей саясат да. Мен мындайда Алмазбек Атамбаев менен мен иштешкен эмесмин. Ким иштешкен болсо ошолордон сурасаңыздар жакшы болот. Мен ал Кандай баам мен комментарий бере албайм, кечирип коюңуз. Жок, саясатта айымдар мыкты тарапташпы, же эркектерби? Эми эркектер деле болсо керек, эми ошо киши менен иштешкендер эми коомчулукка чыкпай мындай көрүнбөй жүргөн эркектер деле болсо керек деп ойлойм. Бул жерде бул адамдын эркек же аялдан бул эме кылбайт. Ошондуктан бул адамдын түпкү тегин эм болот. Бул эми аял эркекке бөлүнбөйт да, бул адамгерчилик сапат, анан достук сапат, анан кийин сатпаган сапат, бул Кудайдан берилген сапат болот да. Мен ага жооп бере албайм. Мен эркек катары эркекти өзүм үчүн гана жооп берем. Мен башка кесиптештерим үчүн, Ошо сиздин пикири. Аялдар жакшы тарапташ болот деп мындайда мен бир гана Сиздин баамыңызда кандай? Мен баамымда бир нерсени гана силерге айтып коеюн. Эненин мээриминдей мээрим бир дагы аялда болбойт. Аялыңда бала чакада дагы болбойт. Мен ачык айтам, мына апам бар азыр апама апа жүрөңүз керек мага десем, апам сразу берет. Даже ойлонбойт. Саясатта айымдар кандай? Саясатта айымдардын дагы орду чоң. Сөз түрдө аял зат болуш керек. Себеби баланс болуп туруш керек. Себеби эркектин мышлениясы менен көз карашы менен аялдын мышлениясы, көз карашы бөлөкчө болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн аял зат сөзсүз керек парламентте дагы. Анан сиз айттыңыз, аялдар мындай күчтүүрөөк, мыктыраак тарапташ болуп. Мен ал сөзүңүздү азыр суроо берип атасыз, мен толук жооп бере албайм. Мен үчүн аял болобу, эркек болобу, мен үчүн жакын адам бойдон калат. 2015-тен бери саясатта жүргөн адам катары 2015-тен бери биздин Кыргызстанда жалпы коомчулукта болгон окуялардын баарына мен да ошол бөлүшүп тең ошол жоопкерчиликти алып келе жатам да. Анан тигил жакшы, бул жаман деп айтканда мага да бул сөз тийиш керек да. Анткени мен да жоопкерчиликтимин. Акыркы 7 жылда биздин мамлекетте болуп жаткан кабыл алган мыйзамдарга, биздин мамлекетте болуп жаткан окуяларга, жакшысына да, жаманына да тең бөлүшүп жоопкерчиликти мен да көтөрөм да. Ошондуктан биягы жаман, тиягы жаман десем туура эмес болуп калат. Аны биздин жөнөкөй жарандар, шайлоочуларыбыз алар баа бериш керек да. Негизи эле саясаттагы айымдардын ролуна кандай баа берет элеңиз? Канчалык көп айымдар парламентте гана эмес, саясатта, жалпы коомдук мындай жоопкерчиликтүү кызматта айымдардын саны канчалык көп болсо, мен ишенем коомчулукта ошончолук өзгөрүүлөр батыраак болот деп. Жок, айымдар дагы турбайт. Эркек сиз депутаттар жөнүндө айттасызбы же жалпы эле айттасызбы?
жалпы эле тарапташтар саясатта жалпы жактан деле алсак сөзсүз түрдө өзүнүн тарапташтары болот, таштабайт, таштап келген эмес. ошо тарапташтардын ичинен айымдар ишенимдүүбү же мырзалар? Жок, кээ бир жерде таштап койгон учурлар бар. Аны жок дегиштен алыспыз да. Алар баягы коомчулукка көрүнүп калып аткан үчүн анан баягы аял кишилер бар, эркек кишилер жок деп мындай сезебиз да, көрүп калабыз да, ошон үчүн. Бирок мен ойлойм, тарапташтары, жүрөгүнүн ак ниет тарапташтары алар дайыма болот. Коомчулукка чыга беришпейби? Коомчулукка эми кээ бир учурда эми чыга ала тургандар бар, чыга албай тургандар бар да.